Саламатсыздарбы, урматтуу 7 дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Гапыр Мадаминов, Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Талас облусундагы Энелер мектебинин АЭМ жана Жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, бүгүн биз сиздер менен акыл эмгегинин маданияты деген китептен өтүлүүчү тема окуп укканда негизгисин бөлүп алуу. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, сабакка көңүл бурабыз. План. Биринчи, окуучулар теманы окуп түшүнбөй калуусунун себеби эмнеде? Негизги деген эмне? Негизин кантип бөлүп алабыз? Окуп укканда негизгисин бөлүп алуу. Көбүнчө окуучулар теманы окуп укканда түшүнбөй калышат. Анын себеби, негизгиси эмне? Аны кантип бөлүп алат? Кантип эстеп калат? Ошолорду билбейт. Ошол себептүү темага түшүнбөйт, кыйналат, сабак окууга көңүлү жок болот. Негизгисин бөлө албаган окуучу баарын бирдей, бир четтен түшүнбөй, окуп, угуп, эстеп калууга аракет кылат. Бирок аны мээ таптакыр кабыл албайт. Түшүнбөй, ачууланып таштап коет. Окуудан тажап, көңүлү калат. Билими тайкы, кыргозору тар, рухий жарды адам болуп калышы мүмкүн. Демек биз билим алууда эң алгачкы негизгиси эмне? Аны кантип таап бөлүп алат? Мына ушуларды билүүбүз зарыл. Анда эмесе, планыбыздын экинчи бөлүгүнө өтсөк, негизи бул ошол теманын мазмун, мааниси, себеп натыйжасы, мүнөзүн ачып берген башкы ой, идея, эреже, закон, корутунду жана башкалар кирет. Негизинин мүнөздүү белгилерине кайсылар кирет? Көңүл бурабыз. Биринчи, эреже, закон, формула, касиети, белгиси, өлчөмү, окшоштугу, айырмасы. Биз китепти кайсы гана предметти окубайлы, мына ушуларга көңүл бурсак эле негизгисин бөлүп алабыз. Аты, заты, түзүлүшү, жылы, мезгили, салмагы, өлчөмү, саны, көлөмү. Ар бир предметте кайсы гана китепти окубайлы, ушул белги, сапаттарды эстеп калышыбыз керек. Анткени бизде ошол темадан бөлүп алганга жардам берет. Алтынчы, сүйлөмдүн негизи, сөздүн негизи. Мына ушуларга көңүл бурсак жакшы болот. Ар бир тема, сабакта негизгисин издөө, табуу, аларды системага салуу аркылуу окуучуларды үйрөтсөк жакшы болот. Эң негизгисин бөлүп алса, жакшы өздөштүрүшөт теманы. Ошондо билими бышык, бекем болушат. Текстти окуп, негизгисин бөлүп алууга мисалдар. Анда эмесе, урматтуу кесиптештер, өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул акыл эмгегинин маданияты китебинде 10 класстарга берилген бир адабият китебинен бир мисал. Бул текстте 88 сөз бар экен. Ошол 88 сөздү эң негизгилерин бөлүп алганда 27 сөз болгон. Башкача айтканда 61 сөзгө кыскартылган. Ал эми кийинки мисалга көңүлүңүздөрдү бурсак, бул жерде 8 класстын кыргыз адабияты китебинде Жеңи жоктун өмүр баяны бар. Ал жерде 114 сөз бар. Өзүңүздөргө көрүнүп тургандай эле, асты чийилип турган сөздөр негизгилерин бөлүп алдык. Анда эмесе, 114 сөздөн биз канча сөзгө кыскарттык? Көңүл бурабыз. Өтө Көкө уулу 1860 жылы Таластын Кара Буура районунун Жийде айылында туулган. Ата-энеси удаа кайтыш болгон. 3 бала томолой жетим калат. Чоң атасынын бир тууганы Баялы багып алган. Жара чыгып айыкпай калган жери ала болуп калат. Ала оорусунун айынан аксыга кетет. Ырчылыкка боойт. Нормолдо менен айтышып, жеңгенден кийин жеңи жок атка конот. 1918 жылы дүйнөдөн кайткан. Демек, ал текстте 114 сөз бар болчу. Биз негизгисин бөлүп алганда мына ушул 50 сөз келип чыкты. Башкача айтканда 64 сөзгө кыскарылды. Негизгисин бөлүп алганда
элүү сөз болду. Мына ушинтип ар бир предметтен эң негизгисин бөлүп, кыскартып алсак өзүбүзгө жакшы болот жана окуучуларга дагы түшүнүктүү болуп, окуучуларды да ушуга үйрөтүп алсак, алардын билим куржуну бекем болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Анда эмесе кийинки талкуудан сиздерди күтөм. Чоң рахмат. Мен Бейшенова Салтанат.